Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары. Каттала элек болсоңор катталып кеткиле. Обязательно бүгүн биз ушундай сонун техниканын маңдайында силерге кыска техника алуу боюнча, техниканын характеристикалары боюнча бир аз описание берип кетебиз. Менин атым Эрлан. Мен деген ушу Анто деген компаниянын сатуу боюнча менеджер болом. Жана Айбек байке. Айбек байке именно Кыргызстанда түштүк тарапта ушу Антонун руководители болот. Биз деген биз жөнүндө айтып берип кетсек, биз Анто KG деген компания Кыргызстанда SDLGнын расмий өкүлдөрү болобуз. SDLG бул деген Volvo'нун дочерний компаниясы 2006 бери. Жана атайын жол курулуш техникаларды чыгара турчу завод. Бул заводдон ушундай болгон погрузчиктер, грейдер, виброкаток, жана скорпион, экскаватор дегендерди чыгарат. Анан азыр кичине маалымат берип кетели. Биз Кыргызстанга ушундай болгон погрузчиктерди алып киребиз. Булардын баары Евро 2 жөнөкөй аппаратурный мотор менен кетет. Анткени биздин баарыңар билгендей, биздин солярканын сапаты бир аз начар болгондуктан именно Кыргызстан рыногуна ушундай атайын техника келет да. Анан кийин алуу жолдору боюнча, документтер боюнча азыр Айбек байке көп берген суроолорго жооп берип кетет. Айбек байке, бизде алуунун кандай жолдору бар? Бизде алуу накталай же банк аркылуу лизинг менен алса болот. Биз Айыл банк, Элдик банк жана Байтүшүн банктары менен иштешебиз. Жана ошондой эле жеке лизинг компаниялар бар. Ижара, BT лизинг жана башка лизинг компаниялар бар. Техника алам деген кардарга кандай документтер, эмне керек болот? Бул обязательно эмнеси бар болуш керек? Биринчи очередь, мисалы үчүн клиент өзүнүн ИПсы болсо, ОСОсу болсо, НДСтен бошотулат. 12% НДСтен бошотулат. Эгер ИПсы жок болсо, анда сөзсүз түрдө 12% НДСин төлөш керек болуп калат. Жана ошондой эле документтер, растаможкалары бир күнүн ичинде бүтөт, жарым күндө бүтөт. Бир күн ичинде, эгер сиздер ала турган болсоңуздар, бир күн ичинде сиздерге колуңуздарга тапшырып беребиз. Техника өзү залогко калыш үчүн, дополнительно залог таштабаш үчүн өзүк салым кандай объемдо болуш керек? Негизи банктар 30% первоначальный взнос салышат. Анан калган сумманы 5 жылга бөлүп берет банктар. 5 жылга бөлүп берет. 5 жылга бөлүп берет. 17-18%дан бөлүп берет. Баса белгилеп кетчү жерибиз, азыр банктар жаңы стартап деген акция киргизген. То есть эгер даже ИП болсоңуздардын обороттору жок болсо дагы же төмөн болсо, стартап катары техниканы ала берсеңиздер болот. Айыл банктан бул 50% өзүк салым менен, Элдик банкта бул 30% өзүк салым менен. Анан кийин документтери боюнча бул техниканын баары бизге жаңы массала бойдон келет. Заводдон ичинде пакеттери менен гарантиясы 1 жыл же 2000 моточас. Анан документтер жагынан Айбек байке бир аз түшүндүрүп кетет. Биз сиздер алып калсаңыздар, биз сиздерге таможняга, растаможкага эмне документтер керек, биз баардыгын даярдап беребиз. Бүт баарын сопроводительный документтерди даярдап, жарым күндө бүтө тургандай кылып, сиздердин документтериңиздерди биз брокерлерге тапшырып беребиз. Брокерлер уже барып сиздердин растаможкаңызды бүтүрүп беришет. Чоң рахмат Айбек байке маалымат үчүн. Дагы суроолоруңуздар болсо, астына комментарий кылып жазып кете бериңиздер. Дагы кене маалымат беребиз. Жана ошондой эле так маалымат алам десеңиздер, бизге өзүңүздөр байланышка чыксаңыздар болот. Номерлерди калтырып коебуз. Все, меңиңиздер анда.